Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыгына ылайык Ош шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы облустук китепканада Сарыкол Мургап этникалык кыргыздары ассоциациясы тарабынан этномаданий көргөзмө уюштурулду. Кыргыздын нукур азыктардан даярдалган тамак ашынан тартып, кийим кече буюмдарына дейре жайылган иш-чара жөнүндө ассоциация мүдүрү ой бөлүштү. Бул иш-чаранын негизги максаты ушул биздин ата-бабаларыбыздан калган үрп-адат, каада салтты даңгазалоо, кийинки муундарга көрсөтүп, кийинки муундарга тарбиялоо максатында ушул максат даңгазалоо. Андан кийин акыркы мезгилдерде Кыргызстанда дагы кээ бир улуттук маданий иш-чараларда биз өзүбүздүн кичинекей гана иш-чарабызды өткөрүп жүрөбүз. Биз ушул иш-чараны чоң деңгээлде өткөрүүнү максат кылган болчубуз. Бирок учурга байланыштуу баягы пандемияга мына Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасынын жабылып калышы, ошондо биздин көптөгөн баягы чебер уздарыбыздын, кол өнөрчүлөрүбүздүн, усталарыбыздын дагы эмгектери келбей калды. Ошондой болсо дагы мүмкүн болушунча аракет кылып ушул иш-чараны уюштуруп атабыз. Албетте ортодогу айтылган тоскоолдуктар болбогондо бул иш-чара өтө чоң күйөрмандардын кол чабуусуна арзымак. Ошого карабастан урпактарга берели деген угутубузду аздыр көппү тартуулап турбасак, көзгө урунбай көмүскө калып кетери анык. Биздин бул оюбузду китепкана башчысы Бактыгүл Мырзаева төмөнкүчө бекемдеди. Бүгүнкү биздин иш-чарабыз кырым карыткан кыргыз каада салттары. Биздин каада салттарыбыз биз Кыргызстанда жашап атабыз. Эми булар сары колдук кыргыздардын тарыхы деп атышат. Сары колдук кыргыздар болобу, биздин Ош облусундагы кыргыздар болобу, Нарын болобу, Талас болобу, мен ойлойм бардык жерде кыргыздардын тарыхы бир. Бардык жерде биздин каада салттарыбыз бир. Бардык эле жерде ушу мекенге болгон элдин сүйүүсү да бир. Бирок айлана чөйрөгө карата, жашаган жердин шартына карата ушул каада салттар, үрп-адаттар кичине өзгөрүүгө туушар болот экен. Биз ошон үчүн ушул каада салттарды кеңири чөйрөгө тааныштыруу, ушуларды колдоо, анан мындан бияка дагы ушул жалпы биздин жаштарыбыздын руханий адеп ахлагынын жогору болушуна салым кошуу үчүн ушул иш-чараны уюштурдук. Өздөрү жакынкы чет өлкөдө жашаса дагы, кылымдар бою кыргыздын баалуулуктарын барктап, сактап, эл журт биле жүрсүн деген аруу мүдөлөр ишке ашып жатканына кубанган уюштуруучулар көргөзмөгө келгендердин ар бирине буюмдардын тарых таржымалы жөнүндө баяндап турушту. Мына ал буюмдар болсо бүт ушул өзүбүздүн колубузда жасалган буюмдар болот. Муну мисалы коржолукта айтып берсек, бул мурдакы тойлордо кыз бергенде ушундай кылып мына жиптерди өзүбүз токуйбуз. Токуп, анан мына этегине атайын мунчук салабыз. Мунчук салып туруп, анан булали күйөө жанчыга ырдаганда берет да, күйөө жанчылар мындай кылып кошок кошуп ырдашаттар. Колду өзүбүз эле тигебиз. Тигип, анан мына тасмачасын тигебиз. Маналарды өзүбүз колдо тиккенбиз, маналарды. Бүт ана мана кандырчаны да өзүм колдо тиккенбиз, маналарынан бери. Анан манал чачпак. Мунасы болсо аркага чаткан чачтын чачпагы. Чачкеп. Анан башыбыздагы бул 27 ак сурп. Муну көчкөндө топоз менен көчүп жүргөндө мурунку замандарда. Ошол маалдарда келин төрөп калса, жаш баланын урогу. Анан кокустан адамдардан каза болуп калса да, ак кепен кылган. Ошон үчүн ушундай кылып мынакы. Анан кыздарды да көчүргөндө ушундай кийгизип, чачкебини кийгизип, анан көчүрүшөт. Кыркалекей тизилип турган көөнө бирок көркөмдүү, эски бирок эбедейиңди эзген эзелкиликти эске салган буюмдарга кызыгып, таңыркап жүргөн чет элдиктер деле кыргыздын эчен кылым карыткан байыркы улут экенине ынанып турушту. Бул жерде мага жакканы тамак аштары болду. Өзгөчө элдин меймандостугу жакты. Биз жакында келгендиктен бүгүн өтө кызыгуу менен таанышып отурабыз. No, not until we moved here. Менин аты Jennifer.
Bizde olsa mana tamaqtardын özgöçölүgü bul jelçimen deyil. Bunu jelçimenди ilgeri uşul kızdı köçürüp barganda, kelindi köçürüp barganda muayeneler ozdandırgan. Буга болсо нак сары май менен нанды ушалап, шакар кошуп туруп, анан думдап кылат жачманды. Паймирек бар, паймиректи нак каймак менен айран аралаштырып, экөөнү аралаштырып жасайт. Кыскасы көптөн бери ой калчап, ишке ашаарда колдон тарткан айрым тоскоолдуктар болбогондо, Сарыкол Мургап кыргыздары жөнүндө өтө чоң маалымат алып, кенен таанышмак экенбиз. Канткен күндө дагы кыргыздын түпкүлүгүн жоготпой сактап келген элге, аны бизге жеткирген уюштуруучуларга чексиз ыраазычылыгыбызды билдирдик.